14-июлда катуу жаандан кийин Ош шаарында сел жүрүп, анын кесепетинен 5 киши каза болуп, бир нече адам ооруканага жаткырылган. Табигый кырсыкты бул адамдардын пейилинен десе, кээ бири мындай кылмышка адамдын эч кандай тиешеси жок деп айтышат. Негизи климаттын өзгөрүшүнө байланыштуу ушул сыяктуу түрдүү мифтер айтылып жүрөт. Биз алардын айрымдарын кеп кылабыз. Биринчи миф: климаттын өзгөрүүсү ар дайым болуп келгендиктен ага кабатыр болуунун кереги жок. Жер планетасынын температурасы жылуу жана суук мезгилдеринде өзгөрүп турган. Бирок 1000 жыл мурунку акыркы муздорунан бери климат салыштырмалуу туруктуу болгон. Деген менен акыркы 2000 жыл ичинде жер тез ылдамдыкта жылып жатат. НАСАнын дүйнөлүк температуралык изилдөөсүнө ылайык, акыркы 10 жыл рекорддук эң жылуу жылдар болду жана 2023-жылы дүйнөлүк температура рекордун жаңылаган. Бул гана эмес, климатка байланыштуу башка негизги көрсөткүчтөр да кескин өскөн. Ал эми деңиз муздары жана мөңгүлөрү өтө тездик менен ээрип жатат. Экинчи миф: климаттын өзгөрүшүнө адамдын тиешеси жок. Климаттын өзгөрүшү табигый процесс болгону менен, адам климаттын тездик менен өзгөрүшүнө таасирин тийгизбей койбойт. Мисалы, күндүн катуу ысышы көбүнесе көмүрдүн, муңайдын жана газдын күйүшүнө байланыштуу болот. Себеби казылып алынган отунду күйгүзүү атмосферага парник газдарын бөлүп чыгарат. Алар жер планетасын жууркан сыяктуу ороп, жылуулукту кармап турат. Элимпоздор муз өзөктөрүнөн баштап дарак шакекчелерине чейин баарын өлчөп, парник газдарынын концентрациясын байкашкан. Көмүр кычкыл газынын деңгээли 2 миллион жыл ичиндеги эң жогорку деңгээлге, ал эми башка парник газынын, метандын жана азоттун оксидинин деңгээли акыркы 800 000 жылда эң жогорку чекке жеткен. Үчүнчү миф: абанын температурасынын 1-2 градуска көтөрүлүшү көп деле көйгөй жаратпайт. Чынында температуранын бир аз көтөрүлүшү дүйнөнүн экосистемаларын бузуп, адамдар жана башка жандыктарга оор кесепеттерди алып келиши мүмкүн. Ал тургай жарым градус өзгөрүү олуттуу айырмачылыктарды жаратышы мүмкүн. Окумуштуулардын изилдөөсүнө ылайык, температуранын көтөрүлүшүнөн улам дүйнөдө өсүмдүктөр 2 эсе, курт кумурскалар 3 эсе көп жоголот. Айрым аймактарда айыл чарба өсүмдүктөрүнүн түшүмдүүлүгү 2 эсе азайып, азык-түлүк коопсуздугуна коркунуч жаратат. Төртүнчү миф: токой өрттөрү климаттын өзгөрүшүнө байланыштуу эмес. Климаттын өзгөрүшүнөн улам дүйнөдө токой өрттөрү тез жана күчөп баратканын окумуштуулар аныктаган. 2023-24 жылдары токой өрттөрүнүн глобалдык көмүртектин чыгышы тарыхый орточо көрсөткүчтүн 16% жогору болгон. Климаттын өзгөрүшү жана глобалдык жылуулук дүйнө жүзү боюнча токой өртүнүн тез жана күчтүү болушуна себеп болууда. Мындай жыйынтыкты бир нече изилдөөчүлөр тобу чыгарган. Бешинчи миф: табигый кырсыктар адамдардын пейилинен болуп жатат. Буга климаттын эч кандай тиешеси жок. Чынында табигый кырсыктардын болушу адамдардын аракети менен дагы түздөн-түз байланышта. Бириккен Улуттар уюмунун Айлана чөйрө жана адам коопсуздугу университети тарабынан 2020-21 жылдары болгон 10 түрдүү табигый кырсыктар изилденген. Бул кырсыктардын баары жер шарынын ар кайсы аймактарында болгон жана алардын ортосунда жалпы эч нерсе жоктой сезилет. Бирок эксперттер алардын баары бири-бири менен байланышта экенин аныкташкан. Изилдөө климаттын өзгөрүшү боюнча өкмөттөр аралык комиссиянын корутундусунда негизделип, глобалдык жылуулуктун адам ишмердүүлүгү менен байланышы бар экенин жана акыркы 2000 жылда болуп көрбөгөндөй ылдамдыкта болгону аныкталган.